Адамдын организми майсыз жашай албайт. Башканы айтпаганда да мээбиздин 70% майдан турары буга далил. Ал эми жаңгактар пайдалуу заттардын, анын ичинде майдын, ошондой эле витамин жана минералдардын кампасы болуп эсептелет. Көпчүлүгү рактын алдын алат. Бир күндө колдонуу өлчөмү 1 уч. Бирок жаңгак аллергияны чакыруучу азык болгондуктан этияттык менен колдонуу оң. Биз жалпылап жаңгак деп атаган жемиштин түрү жана анын түрүнө карап пайдасы бар. Мисалы грек жаңгагы Кытай, Индия, Орто Азия, Молдавия, Кавказда өсөт. Курамында А, Э, В витаминдери, йод, кальций, калий, магний, темир бар. Аз кандуулуктан богоктон кутулууга жардамчы, кан тамырларды тазалап, мээнин иштешин, уйкуну жана беттин өңүн жакшыртып, бырыштын алдын алат. Турмакты чачты бекемдейт. Ичеги оорулары жана бронхит курчуп турган кезде жегенге болбойт. Кешью Түштүк Америка, Африка, Түштүк жана Түндүк Азияда өсөт. Тери ооруларынан айыгууга жардамчы, тишти бекемдеп, кандагы холестеринди өлчөмүн азайтат. Фундук мекени Түштүк Чыгыш Европа, Кичи Азия. Курамында 15%дан 20%га чейин белок, Э витамини, калий, темир бар. Иммунитетти көтөрүп, организмди уу, шлак жана башкадан тазалайт. Кан тамырлардын оорусунун алдын алат. Боордун өнөкөт оорусунда жана диабеттин оор формасы менен ооруган балдарга жегенге тыюу салынат. Уйку безинин жана ичеги карын оорусунда өтө аз жеш керек болот. Бадам курамында В витамини, кальций бар. Жөтөлдү азайтып, теринин картайышын кечеңдетип, мээнин иштешин күчөтүп, көрүүнү жакшыртат. Жүрөктүн кагышы жана нерв системасынын бузулушунда жегенге болбойт. Ден соолугу чың адамдар күнүнө 30-50 граммга чейин гана жегенге болот. Кавказ, Жер ортолук деңизинин жээгинде жайгашкан өлкөлөрдө жана Орто Азияда көп өсөт. Курамында Э, В6 витамини, жез, марганец бар. Көрүүнү сактап жана жакшыртат, сөөктү бекемдейт, ички органдардын жакшы иштешине, оорудан жана уулануудан кийин бат калыпка келүүгө салым кошот. Бирок мистени 40 данадан ашык жегенде аллергия келип чыгуусу мүмкүн. Өзгөчө кош бойлуулар жана аллергиктер жээрден мурда өздүк врачы менен кеңешүүсү зарыл.